кайтып ушул келди дагы. Эми көрөлү жакын каралыктан Кутман Токтогулов ушундай жакын каралыктагы кубаттуу соккулар жолдонду жана сүзүшүү же тизени кошобу жок. Бул жерде Кутман Токтогулов көбүнчө ушул упайларды алган болду. Азыр өтө жакшы өттү жана экөөтүн көп кетпүүлүк менен бири-бирин көздөйтүн соккуларды жолдогондон кийинки абалдарда кемиси мыктуулорун дагы байкайбыз. Дал ушундай жазгыруучу кыймылдар жана бир упай Данияр Тойчубек уулуна. Жана көрөлү эмнегедир убакытты кайрадан токтоткон экен. Убакыт токтотууга негиз бар беле деген дагы ачык бойдон калат. Кутман Токтогулов барды Данияр Тойчубеков буттарды өтө бир мыкты ыргытууда жана мына ушундай упай бул жерде жок болчу. Данияр Тойчубековго бир упайды демек кайгаргандан кийинки учурду көрөлү. Ур ушерден урер. Жана туруп белдештүү улантат. 4-0 демек буга чейин калыс упайларды берген. Дагы азыр ушинтип башкы калыс борбордук калыс менен келишпей турган учурда көрөлү. Себеби бул жерде ыкманы Кутман Токтогулов баштаган, ал эми Данияр Тойчубек жыйынтыктан. Демек ошол жогоруда айткан туура эле. Эч кандай упай жок. Болгону 3-0 боюнча дагы эсептер сакталат. Дагы биз көрөлү. Бул беттеште жеңишке Тойчубек уулу Данияр жетишти барс. Килемге чакырылат Асылбек уулу Кайратбек Ош Каганат Камаш. Жана дал ушундай чечимдер эми кантсе дагы биз Данар улант көрөлү. Балким үчүнчү эскертүү деген көрсөтмөдөн улам дагы мындай чечимдер кабыл алынып болушу керек. Кечээки мелдешин алганда көпчүлүгү мындай тепки соккулар менен эмес, дал ошол кооз ыкмаларды колдонуп ошол самбонун эрежесине ылайыктуу жеңишке жетип жаткан. Ал эми бүгүнкү мелдеш күндүн алкагында